саламатсыздар. Сатпайсыз. Шопоков шаарынын тургуну Зарина Момбекова коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасын алуу үчүн келди. Кытай өндүрүшүндөгү Sinopharm вакцинасы менен эмделген Зарина эмдөө гана вирусту токтото алаарын жакшы түшүнөт. 3-чү дозаны алганына келдим Sinopharm'да. Баарына сунуштайм бул вакцинаны, анткени ар ким өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек деп ойлойм. Бул вакцинанын биринчи жолу алганда эчтеке болгон жокмун, ооруган жокмун, жеңил өттү. Дагы эгер оорусаң дагы бул оору жеңил болот деген ойдо алып жатам мен. COVID-19 каршы эмдөө өнөктүгү башталгандан бери Сокулук району боюнча 18300 адам эмдөөдөн өткөн. Күн сайын үй бүлөлүк медицина борборунун кызматкерлери 30дан ашык адамга вакцина жасашууда. Бул көрсөткүч өткөн мезгилдерге салыштырмалуу начар болгондуктан эл арасында түшүндүрүү иштери дагы жүргүзүлүүдө. Эгерде салыштырмалуу буга чейин бир күндө 80ден 90 адамга чейин алса, азыркы күндө бир 30дан 40 адамга чейин алып жатат. Бирок кайра билесиздер, оору күчөп келатат, ошондуктан бизде азыр вакцина боюнча жумуштар жүрүлүп жатат. Эмдөө бул өзүбүздү жана жакындарыбызды коргоонун эң ишенимдүү жолу. Жана ошондой эле эмдөөдөн өткөн адам эгерде эртеңки күнү ооруса деле бир кыйла жеңил өтөт ал нерсе. Эмдөө өнөктүгү башталгандан бери Чүй облусунда вакцинанын биринчи дозасы менен калктын 46%, экинчиси менен 39% эмделген. Ал эми бустердик дозаны алгандардын саны 24 миңдин тегерегинде. Панфилов району боюнча биринчи дозаны алгандар 50%, экинчи доза менен эмделгендер 37%ды түзөт. Жайыл районунда COVID-19 каршы вакцинанын биринчи дозасын калктын 46%, экинчисин 39% алган. Москва районунда биринчи доза 47%, экинчи дозаны алгандар 38%. Сокулукта болсо калктын 33%ы биринчи дозаны алса, экинчи дозаны алгандар 28%. Ал эми Аламүдүн районунда биринчи доза менен калктын 33%, экинчи дозасы менен 28% гана эмделген. Ысык Ата районунун тургундарынын 45%ы вакцинанын биринчи дозасын алган. Ал эми экинчи дозасы менен 39% эмделген. Чүй районунда биринчи доза менен эмделгендер 89% болсо, экинчисин калктын 83% алган. Кемин районунда болсо биринчи доза менен эмделгендер 56%ды, экинчи дозаны алгандар 50%ды түзөт. Акыркы бир жумада Чүй облусунун аймагында коронавирус жуктурган жаңы 150дөн ашык учур катталды. Бул көрсөткүч облуста эпидемиологиялык кырдаал туруктуу экендигинен кабар берет. Деген менен илдетти кайрадан илештирип албоо үчүн вакцинанын бустердик дозасын алуу маанилүү. Бүгүнкү күндө ошол бустердик дозаны азыр 3-чү дозасы, кээделер ошо срок жеткен болсо 4-чү бустер дозаны ала башташ керек. Ошол эгерде акыркы алган дозадан 4 ай убакыт өткөн болсо, барып туруп алсаңыздар болот. Бул мажбур эмес, бирок баары бир алышыбыз керек. Себеби деген бир кишинин ден соолугу бул айланасына дагы таасир кылат. Азыр бүгүнкү күндө мына август үчүн 31 августка чейин биз баягы сөз алуучу контингенттер бар. Мисалы үчүн мугалимдер, ошондой медработниктер, анан мамлекеттик кызматкерлер, маданият кызматкерлери була сөз алыш керек. COVID-19 илдети жугуштуу жана кооптуу. Буга чейинки окуялар көрсөткөндөй вирус жаш куракты тандабайт жана өлүмгө алып келиши мүмкүн. Ал эми эмдөөдөн өткөн адам вирусту жеңил көтөрүп, же болбосо илдетти такыр жуктурбайт. Өлкө калкынын 65-70%-ында иммунитет пайда болгондо гана вирустун тарашы токтойт. Андыктан өзүңүздүн жана жакындарыңыздын коопсуздугу үчүн эмдөөдөн өтүүдөн эринбеңиз. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уланбеков, СТВ.